Кандайсыздар, айымдар, жана мырзалар. Кутмандуу кеч барыңыздарга. Кандайсыздар, барсыздарбы? Бүгүн мен өтө сонун, кубанычтуу, позитивдүү маанайдамын. Себеби дегенде бүгүн бизде онлайн бүтүрүү кечеси болуп атат сатуу менеджер курсубузда. Жана андан сырткары дагы бүгүн өтө сонун жаңылыктар болуп атат. Ошондой сонун настройдо эфирге кирип атам. Настроение, андан сырткары дагы өтө сонун жаңылыктар, жашоомдо сонун позитивдүү дагы жаңылыктар болуп атат. Андан сырткары дагы менин чөйрөмдө, менин курчоомдо ушунча сонун айымдар, адамдар бар экенине миң мертебе шүгүр, Аллахыма миң мертебе шүгүр айткым келип атат. Абдан бактылуумун, ыраазымын жаратканыма, миң мертебе шүгүр. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кандайсыздар? Угулуп жатамбы, барсыздарбы, айымдар, мырзалар? Кандайсыздар? Буюрса 1 саат убактыңыздарды бөлүп, ушул жака, ушул эфирге сонун позитивный настрой алганы, сонун билимдерди алганы настрой кылып келсеңиздер, мен дагы абдан кубанычтамын. Бүгүн сиздерге көп польза берем. Пайдалуу билимдерди дагы берем. Бүгүн эфириме запрос таштап чыксаңыздар болот. Мен сиздерге онлайндагы толук консультация берүүгө даярмын. Бардык суроолоруңуздарга жооп берүүгө даярмын. Ошондуктан бул жакта бир гана суроолорду беребиз. Мен ошол комментарийлердеги суроолорго жооп беремин. Жана толук маалымат алам деген айымдар гана номерлерин калтырса болот, Келиңиздер, анда эмесе кеттик. Мага бүгүн запрос таштап консультация өтсөңүздөр болот. Андан сырткары дагы кандай суроолоруңуздар бар мага бардык жактан, сатуу менеджерлик боюнча, продюсерлик боюнча, разбор психология боюнча, мага жеке кандай суроолор бар, ошол суроолордун бардыгына жооп берейин. Биз буюрса эртең бүрсүгүнү дагы контент тартабыз. Мен үйүмөн дагы ошол контенттерди, рилстерди тартайм. Анан мен сиздерге берчү суроом бар. Сиздерге эмне кызык? Кандай суроого менден жооп алгыңыздар келет? Reels аркылуу. Мисалы үчүн көбүнчө суроо бергениңиздер бул канча акча табасың айына, күнүнө канча акча коротосуң, психологиядан кийин жашооң өзгөрдүбү, кандай билимдерди алып атасың? Мага аябай сонун сунуш түштү. Бүгүн кандай билим, жаңы билим сатып алыптырсыз, ошол билимди эмнеге алдыңыз, кандай өзгөрүүлөр болуп атат деген дагы ушундай сонун кеңештер келип атат. Мен абдан бактылуумун. Себеби дегенде ушундай кеңештерди өзүңүздөр айтып атканыңыздарга. Бүгүнкү эфир жөнүндө мен анонс кылган эмесмин. Ошондуктан номер калтырып так. Номер калтырсаңыздар болот. Мен менеджерлеримизди дароо WhatsApp'тан эфир маалында эле байланышып сиздер менен сиздерге детская позиция сабакты, сатуу боюнча акысыз бир сабакты белекке беришет. Бул жакта суроо болуп атат, суроолор. Эфирге чыгыңыздар, мага запрос таштап. Кандайсыздар? Угулуп жатамбы, айымдар? Келиңиздер. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыңар? Кутмандуу кечиңиздер менен. Келимеji. Каяктан чыгып атасыз? Канча жаштасыз? Жана айта кетиңизчи, азыр сатуу менеджер курсун окуп кандай ийгиликтер жарата алдыңыз, эмне результат алдыңыз, эмне жакты, эмне жакканча ошол жөнүндө бөлүшө кетиңиз. Просто бомба деп эле айтам да, кыскасы. Келгендерди арманда, келбегендерди арманда дегендей. Мындай эмоция вообще болгон эмес. Аябай толкунданып атам азыр. Эң биринчи очередь сага ыраазымын чоң. Ушундай команданы да таптап, астыңа алып жүргөн ушунча айымдарга жумуш берип жүрөсүңөр да, мындайча айтканда. И жанагы бизге жардамчы болуп, силер бизге дагы сабак берген кыздар прям супер команда, у вас бомба да, мындайча айтканда. И келген айымдар келсеңер өкүнбөйсүңөр демекчимин. Анан аябай толкунданып атам, чын. Аябай ыраазымын. Мындай мен өлө сүйлөчү элем азыр бияка силерге эме сезимимди билдире албай атам да. Мындай сабак болгон эмес. Мен кундуз дегенде эле мен отурбайм да. Мен сабактардын аягында жок дегенде бир 5 сабакты калтырып салчумун. Азыр прям до конца отуруп, окуп, полностью конкретно бизде отурмай, мындай жатып калмай деген жок болду да. Мендечи особенночи эле жалкоомун, калып калчумун. Мында прям аркаңан сайгылап турат да. Мага окшогон жалкоолор келсе, дисциплинага чөсүңөр, сонун супер командага кошуласыңар и ар дайым жумуш менен камсыз болот экенсиңер. Ошол мага
просто супер да. Попасть Кундуздун командасына эле вообще супер. Ар бирөөңөрдүн өзүңөрдүн желанияңарда мына көз ачып жумганча 1 ай өтүп кетти. Силер өмүр бою ушинтип өтүп кетсин, ушундай ойлонуп отура берсеңер убакыт өтө берет. Кандай таң атканы, кандай күн батканы баягы сизге окшош убакыттар менен өтүп кете берет экен да негизичи. А мындай эмне чөйрө алдык, командага кошулдук, иш менен камсыз болдук. Андан сырткары жөн эле команда эмес, бомба, супер команда. Вообще супер. Мен мындайды чын эле көргөн эмесмин да. Анан сабактар өлө мен айтып атпаймынбы, ошо көбүнчө эле аягына чейин чыкпай эле калып калып эле анан баягы эмеде да СММде да окугандачы кой баш керек. Ошол боюнча фотосессия башкалардын окусам да кылган эмесмин. Ошол фотосессия менен жүрөм, өзүңөр айткандай андан бери 4 жыл өтүптүр. Мен деле онлайнда жүрөм, ташбакадай боло элдим мындай кыбырап. Бирок чын эле наставникти, силердей мындай жесткий наставник, мындай дисциплинага алып келе турчу наставникти биринчи жолу жолуктурдум. Кундуз азаматсың, ишиңерге ар дайым ийгилик каалайм чын жүрөгүмөн. Командада кыздар дагы азамат, Айдана, Адинай, баардык жардамчыларыңарга чоң ийгиликтерди каалайм. Абдан ыраазы болуп, азыр толкунданып, сертификатымды көрүп алып, андан бетер толкунданып атам. Наконец-то, бирок наконец-то дейин десем уже эме баягы командага кошуп ажырашкым да келбейт да, мындай бөлүнүп кетким келбейт. Бирок командада калып атам да, что лучше, что хорошо. Командадамын, дайыма силер менен бирге болом дегендечи, мыягында эмоция толкундады. Неужели депчи 1 ай көз ачып жумганча өтүп кетти. Бирок ушу 2-3 күндөн кийин эле уже жумуш бериле баштады бизге. Мен болсо мен окушум керек, анан иштеймин дедим да. Мен опыт болсо деле, бирок мен билимди алып бүтүп, анан иштейм деп, анан 2 жума вообще кыймылдабай окудум. Сабактарды жасашым керекмин дедим. Андан кийин только тиги эме кылдым. Иштеп баштадым да. Шүгүр, жакшы. Негизи эми ойлонуп отургандар 15.000 сом, мындайча айтсаң кеп деле эмес. Айым силер любой бизнеске вкладывать этебиз да, например, 15.000 сом салсаңар, силер өмүр бою ошо билим менен иштеп кете бересиңер да, мындай түшүндүрө албайсың, кээ бирөөнө жеткире албайсың, ар кандай эмедеги айымдар болот да. Анан 15.000 сом салсаң 10 эсе чыгарып аласың да, мындайча айтканда. Любой бизнеске тоок сатсаң деле алып багып, анан ага жем бересиң, ага деле суу бересиң, анын баары эле акча. Азыр любой мал баксаң деле акча, ага деле дары бересиң, аны деле баладай карайсың дегендейчи. Ошол үчүн үйдө отуруп алып тамагыңды деле жасайсың, үйүңдү деле жыйнайсың, балаңды деле каралат, күйөөң деле каралат. Ал бүтпөгөн оокат көр оокат бүтпөйт. Лучше алгыла дагы, зато өзүңөрдүн акчаңар идиница салып берчи дебейсиңер. Эң биринчи очередь памперс, ары бери басканыңар, косметикаңар, хотя бы за собой бир нерсе кыла турган нерсе. Бул даже айымдар ушу быт менен отура берип, мечтать эткенди деле унутуп калабыз да, алдыга план койгонду унутуп калабыз, көр оокат менен эле жүрө беребиз да. Ошол үчүн ойлонуп отургандар, если хотите, отура бергиле. Өскүңөр келбесе, баягы көп эле жерде айтылат да, суу бир жерде турса сасып кеткен сыяктуу, айымдар деле ошентип сасып, нервный болуп, депрессияга түшүп, өзүнөн өзү айымдар өзүлөрү ошондой жумуштар табат, орунду табат, ошентип элечи. Лучше курт менен аралашып, чөйрө силерди өстүрөт, билим өстүрөт. Ошонун аркасы менен биз ошо билим алабыз деп аркасы менен башка өсүп жаткан айымдардын аркасынан этегинен кармасак дагы, бир аз болсо да баягы капать эткен билимдерин алып атып, ошону менен кичине биягыбызды толтурушубуз керек да. Анан алынып эле отура берсек эч качан өсө албайбыз демекчимин. Ошон үчүн келгиле окугула, кааласаңар окубай деле койгула, бирок окубасаңар өкүнөсүңөр. Андан башка эчтеке айта албайм. Ошондой. Ошону айтмакчы. Мерим эжем Караколдон чыкты. Караколдон чыгып атат Мерим эжем, мына сатуу менеджерлик. Волновать этип эле тааныштырбай кетиптирмин. Өзүм Караколдонмун. Анан үнүмдү угуп алышып эле мени жаш кыз экен деп ойлойт экен, менеджер болуп чалам да. Мен 86-жылкы болом. Если что, менден жаш кыздар бар биякта, көп эле жаш. Анан жаш эле дейин десем 12 жаштан баштап 67 жашка чейинки айымдар бизде сонун иштеп атышат. Баарыбыздын колубуздан келет, баарыбызга бирдей берилген, баарыбызга 2 кулак берилген, 2 мурунубуздун 2 тешиги деп койчу. Ооз кулак деген
толкундан дегендей берилген да баарыбызга бирдей берилген. Мени деле бирөөбүзгө мынчалык кош берген эмес да баарыбызга эле бирдей берген. Только аракет, желание болуш керек. Ниет түз коюп эле өсөм деген айымдар эле окуйт. Өскүсү келбегендер окубайт. пусть продолжает так Тем жить более дегендей. бул командага кошулуучу акыркы поток, эмки поток Да. майда болот. Майда болгондо уже командага ала албайбыз. Только менеджерлерди окутуп туруп эле учурабыз уядан. Мына, пожалуйста, жумуш тапсаңыздар болот, жумуш тапканды үйрөтөбүз деп эле. Эми ушундай мүмкүнчүлүк менен курс бүтсө дагы силер мындай бүтүп калды деп ыйлабастан, ура, зато биз такшалдык, биз эми командага кошулдук деп сүйүнүп, мен дагы сүйүнүп атам. Себеби дегенде силер уже новичок эмес, силер уже акула менеджерлер болуп калдыңар. Буюрса мына жакындагы айрадан дагы сонун проекттерди уже мурункудай эмес, уже такшалып калдыңар да. Мага да жакшы. Канчалык силер опытный болгон сайын мага дагы сонун дегендей. Ошон үчүн мен дагы кубанып атам. Сиз дагы ушунчалык эмнеге окуйм, эмне кылам дебестен чечим чыгарып келгениңиз үчүн дагы ыраазычылык билдирем. Сизди 4 жылдан бери таанып келе жатам дегендей, буюрса эми дагы да ийгиликтер алдыда. Сизге Ооба. рахмат. Начальникчилыгыңарга баш керекмин деп бир аз мен деле эмне морики акчамды каяктан тапканымды айтып коеюнбу? Айтып берсеңиз, ошону акчаны кантип таптыңыз 15.000-ди? Үйдө отурган айым катары баарыңарга эле эметип атпаймынбы? Сунуштап атам мен делечи анан. Чын эле үйдө отурган айымга бирөө карызга дагы бербейт. Күйөөңөн сурасаң, эптеп үйгө жеткизип атса, продукт аркы берки анан сурагың да келбейт. Анан өзүм негизи ушуну эме кылдым. Жаңы жыл болуп калды, жаңы жылдын астында эмес беле анан жанагы бөлөм чыгат, шарик ойнотуп. Шарикти анан мен дагы бир доскасы бар экен, ага мен чыктым. Анан ошондон чогултуп, анан мен салышым керекмин дедим. Мен токтобойм депчи, токтосоң баягы бир жерде токтосоң уже бияңа мээң деле мынтип уктап калат экен да. А мен басып өтүп жүргөн неме, мен отура албайт экенмин. Иштеп жүргөн адам отура албайт экен. Анан ошентип тиги акчаны баягы шарик ойнотуп эле, ошол акчаларымды чогултуп эле анан Наргиз айым жазат. Мен бошобойм, баягы жумушка кетем да, тиги акчаны чогултуп атам да күндөчү. Анан раз оплатил, анан чек чыкпай калды баягы жерден. Анан Наргиз айга жиберсем, эсептесек эле чыгып калат, не волнуйтесь дейт. Мен кайра терминалга барып, аяктан да чек караган жерин карасам дагы эле чыкпайт. Эмне болот эми деп переживала. Но бирок супер, вообще өкүнбөйм. Ал жөн эле эме да, мындай аракет, ниет самое главное. Ошол экен да. Ошол негизи эми мен айтып атпаймынбы, келгендерди арманда, келбегендерди арманда. Ушунда шанс да, мына последний шанс. Ушул потокко келген айымдар вообще супер. Эми жарылып эле кетпесеңер, билбейм анда. келбей калып, келсеңер да вообще сонун супер да, эми айтып бүткүс. Рахмат. Рахмат, Мээримже, рахмат. Туура, ооба. Үйдө отурган өзгөчө айымдарга, балдар менен үйдө отургандарга кошумча жумуш катары сонун. Основной жумушу барлар деле дополнительно иштеп аткандар канча сонун да. Анан ара чолодо балдар менен биргеликте. Мына биз жакта Лейлектен да чыгып атышат, Каракол, Актала, Нарын, Таластан келе атышат. Сизди дагы күтөм, понедельник келиңиз выпускной жетисине. Аракет кылам, буюрса. Ошо. Рахмат сизге, Мээримже. Рахмат. Жакшы тургула, ийгилик баарыңыздарга. Сонун. Сонун. Абдан кубанып атам. Бизде ушундай сонун ийгиликтер болуп атат. Саламатсыздарбы? Бермет айым, саламатсызбы? Кандайсыз? Бермет айым бизге дагы VIP сатуу менеджер курсунда окуду. Бермет айымды мен 3 жылдан бери тааныйм, 3 жылдан бери менин командамда иштейт. СММге келип калган. Буга чейин Бермет айымдын эжекеси да менин насаатчылыгымда окуган. Бүт үй бүлөсү менен дегендей айтсам дагы болот. Анан Бермет айым 3 жылдан бери туруктуу, стабилдүү командамда иштеп келе жатат. Башында келгенде ошо СММде окугандан кийин эле жактырып сунуш киргизгем. Мага куратор болуп СММде иштеп бергиле деп. Анан 1 жылда иштеп, андан кийин биз СММ курсту жапкандан кийин эмеге Заткан Жусупованын кейси баракчасын, YouTube баракчасын, YouTube'тарды алып барган айым мына сатуу менеджер болуп атат. Мен да окушум керек деп кайрадан келип ушул именно өзүнүн
аянбастан ошол 15.000ге окуп дароо 150 канча деген сатууларды жазып аткан айым. Бермет айым, келиңиз өзүңүздү тааныштырып жана айта кетиңизчи, кандай результаттар, канча жылдан бери иштешип келе жатасыз биздин командада? Саламатсыздарбы? Менин атым Бермет, мен 29 жаштамын. Азыркы учурда декретте, үйдө отурам. Онлайн сферада ошо 3 жыл болду иштеп жатканыма. Ошо Кундуз айымдын СММ курсун окуп, кайра эле ошо курска куратор болуп иштедим 1 жыл. Андан кийин СММ адиси болуп Узаткан Жусупованын, Кундуз Таштанованын эксперти квантовый Узаткан Жусупованын кейс баракчасы жана YouTube баракчасын алып барып иштеп келатам 2 жылдан бери. Мен да ошо сатуу менеджер курсун окуп, дагы да өз сатуу техникасын жакшы үйрөнөйүн деп, именно ушул потокто ниет койгом, бирок ошондо акчам жок болчу да менчи. Аны мен курс башталганда 2 күн болгондон кийин акчам табылып, анан ошо курска катталып калдым. Мен өкүнбөйм ошо курсту окуганыма, негизи баардык биздин ниетибизден болот экен да. Мен бул курска катталганда мен жакшы результат жаратам, Кундуз Таштандан жакшы кейси болом деп өзүмө ниет койгом. Азыр ошондой ниетиме жеттим. Курсту окуп жатып эле 1 ай окудук да окуп жатып эле уже мен 170.000ге сатуу жасай алдым. Ошо курста негизи жакшы инсайттарды алат экенбиз, жакшы окудук. Эң биринчиси мыкты командага кошуласыздар, курста окусаңыздар, сонун чөйрө табасыздар. Сиздер да ошо курста окуңуздар деп сунуштамакмын, өкүнбөйсүздөр. Командага калуу сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Баары сиздердин ниетиңизден жараша, акчаңыз жок болсо да ниет кылып койсоңуз, максатыңызга жетесиз деп айтмакчымын. Ооба, самый ниет экен да. Бермет айым, айтсаңыз, эмне болуп акча таап калдыңыз эле курска? Ошону айткыңызчы, элдерге ошол кызык экен да. Кандай методдор бар деп. Мен ошо негизи ошо Кундуз Таштановадан айлык алам да менчи, анан бирок ошо айлыгыма кармап калыңыз деп айтканда тартындым да, эми одолжение кылгандай болуп калбайын депчи. Анан мен ошо акча таппай, анан ошо ладно стандартка окуп, мен негизи башында випке окуйм, мен 15.000 сомго деп ниет кылыптырмын, стандарт вообще ойлоптурмун да. Анан эмнегедир уже 2 күн башталып кеткенде мен макул випке окубай калдым, стандартка окуй берейин деп, анан 7.500 кредит алдым. Кредит алып анан катталдым. Кундуз өзү жазып калды, сен мага айтсаң мен айлыгыма хорошо, анда кемитип коюңуз деп кайра випке катталдым. Анан ошо баардык нерсе ошо ниетиңизден жараша болот да. Ошо окуп жатам азыр, уже курска кетирген акчамды актап койдум десем да болот. Буюрса кийинки айда да жакшы стабильно уже киреше чыгып калам. Сиздерге да сунуштаймын, келиңиздер деп. Ооба, Бермет айым 150.000дик насаатчылыктарды сатып атат азыр. Азыр кейсини мурун жөн эле алып барса, азыр түшүнүп калды. Монтиш керек турбай, сатуучу кылып мондай жазыш керек турбай, сатуучу посттор мындай болуш керек турбай деп түшүнүп, биздин командага кошулуп, менин чөйрөмө кошулганына абдан кубанып атам. Буюрса дагы да алдыда мындан дагы буюрса дагы сонун кирешелерге, балдар менен үйдө отуруп эле сонун кирешелерге жөн эле чыга алат деген ойдомун. 30.000, 50.000ге чейин даже жетет деп ойлойм сиздин кирешеңиз, потому что андан да көп таба аласыз. Первоначально даже 30-50.000ге чейин жетишин мен көзүм жетет да. Андан сырткары Бермет Азамат Узаткан Жусупова менин экспертимдин YouTube каналын уже канча жылдан бери алып келе жатат. Кейси отзывы баракчаны да алып келе жатат. Жана андан сырткары дагы мындай экен да, если Бермет мындай бекер окуйм же болбосо мындай эме баалап келген үчүн дароо сатууларды жазып атат да. Баалап өзү ушул нерсеге келген үчүн сатууларды мощный жазып атат. Буюрса дагы да жазайт деген үмүттөмүн. Буюрса курска кетирген акчасын запросто эле буюрса мына жабат. Сонун бонустарды алып атат. Бул башталышы гана. Дагы да бизде сатуулар жүрүп атат. Сонун сатуулар жүрүп атат. Узаткан Жусупованын баракчасында сатууларды кылып атат. Андан сырткары менин да сатууларымды параллельно кылып атат. Элестетиңиздер, кандай сонун мүмкүнчүлүктөр жаралып атат. Ошондуктан мен айткым келет, баары өзүбүздүн колубузда. Мына Бермет айтып кеткендей, баардыгы биздин ниеттен. Баардыгы биздин ниеттен көз каранды. Ошо СММ сатуу менеджмент курсун окусаңыздар, СММ курсунда белек аласыздар. Өз алдымча СММ курсун окуп, СММ адиси болуп иштесеңиз болот да. Азыр онлайн сферада эң эле востребованиесі сатуу менеджери, анан СММ курсу болот да, СММ адиси. Эки профессияга ээ болуп иштесеңиз болот. СММ ичинде да өзүнчө мобилография, таргет, рилстер бар. Аларды да окуп иштесеңиз болот да.
бир эле ооба сабакта курста 3-4 профессия камтылган да. Өзүңүзгө ооба кайсы жакса ошону өздөштүрүп кетсеңиз болот. Өздөштүрүп кетсеңиздер. ооба кайрадан жаңыланган СММ курска мына бул сен окуган эмес, уже жаңыланган, көрдүң да Ооба, Бермет, ооба. жаңыланган. Ошонун ичинде записьтерди стористерге көрсөтсөң болот, элдерге да көрсөтсөң болот запись экрана менен. Эмне сабактар бар, ичинде мобилография бар, ичинде монтаж бар, дизайн бар. Рилске эмне чыгарыш керек, кантип обложка жасаш керек, кантип монтаждаш керек, кантип инстаграмды упаковка кылыш керек. Ушунун баардыгы ичинде СММ курста камтылган. Сатуу менеджери курсу 15.000, бирок ичине СММди подарок, психологияны подарок плюс дароо иштеп мына буюрса, жаңы келгендер дароо да бизде 2 курсту сатып башташат. Элестет, 2 курсту сатып башташат. Эми канча дагы 2ден да сырткары дагы да проекттер даярдалып атат. Сону мүмкүнчүлүк. Анан Бермет өзү айткандай бизде СММ подарок. Анан мен билесиздер, Кундуз Таштанова кимдерди колдойт? Өзүнүн окуучуларын колдойт. Демек СММди да окуп алып өзүңөрдүн өнөрүңөрдү көрсөтө берсеңер, шыгыңарды чаттан көрө берем, жаттап калам, бир күн өзүм жазам. Пожалуйста, давай мону алып барып берчи. Пожалуйста, давай мындай кылып берчи деп мен өзүм кыздарыма жазам да. Себеби дегенде мени тандап келген айымдарды мен өзүм кайра колдойм. Сону Ошо мен эмнеге вот VIP тарифти тандап калдым. Мен ушу Кундуз Таштановдун психологияда курсу белекке берилет. Мен ошо психология курсуна, анан СММ курсуна кызыктым да, 6 ай доступ менен аларды да кайталап окуп алайын, билимдеримди жамыртып алайын деп. Сиздер азыр ушул курска келсеңиздер, сиздерге да ошо сатуу менеджерге кошулуп, белекке катары СММ курсу жана психология берилет. Психологияны окуп, өзүңүздөр дагы жакшы жакка өзгөрүп, блогтордон арылсаңыздар болот, детская позиция чыксаңыздар болот, мага окшоп келет. рахмат Бермет, азаматсың, молодец, рахмат. Рахмат. Жакшы. Ооба, Бермет. Ооба. Бермет 2 балдарым мына көрүңүздөрбү, аркасында ызычы болуп атышат, 2 кызы менен. Боюнда да болуп, төрөгөн маалда деле, ошол маалда деле иштей берди. Ошол маалда деле баракчаны иштете берди, YouTube'ду иштете берди. Даже 1 жыл деле көрүшкөн жокпуз да, онлайн эле иштесебиз, онлайн эле иштешебиз дегендей. Сонун Ооба, да. мен Ооба, сонун рахмат. операцияга кирип атканда 1 саат мурун кирем дегенде Кундузча мага жазып калды да, ушу видеону YouTube'га жүктөп койчу депчи. Мен хорошо, мен операцияга кирем деп айткан да жокмун Кундузчеге. Мен операцияга 1 саат калды, бирок мен жан талашып ошо видеону жүктөп жүрөм YouTube'гачы. Анан операция чыгуу наркозун тарагандан кийин дагы, ошо видео жүктөлдү деп ошону карап жүктөлдү экен, аны кечке жүктөп, ушундай болгон. Бермет, мне кажется, сен эме да менден коркконуңанбы же ойгой жоопкерчиликтүү айтып атат деп ошентип дедиңби? Ооба, Кундузча ошо кечкесе жок болуп кетесиңер дейт да, мындай тапшырма беребиз, сразу аткарганды жакшы көрөт да. Кундузча өзү да постоянно ошондой да. Момент аткарганды жакшы көрөт, анан ошон үчүн аракет кылам да, ошол убагында аткарганга иногда. Ооба. Ооба, чынында эле ошондой. Элдердин жүрөгүн чүрүп. Рахмат сага Бермет, рахмат чоң, рахмат. Рахмат, буюрса биргеликте, буюрса бул башталыш. Да, интернет кичине начар болуп баштады окшойт, мына Бермет айым. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Чынында мен үчүн дагы аябай ыраазычылык билдирсем болот. Анан кыздар айткандай, операцияга кирип баратканда дагы Кундуз Таштанованын тапшырмаларын аткарабыз го дешет да. Андан сырткары менин менеджерлерим күлүп калышат. Жолдоштору күлүп калат экен да. Кундуз Таштанова айтса сразу кыласың депчи, анан көйнөгүмдү үтүктөп бер, шымымды үтүктөп бер деп мен сурансам, меникин ойлоносуң, кылбайсың депчи. Чынында бизде дисциплина өтө күчтүү. Бул өзүңөр үчүн, мен үчүн эмес. Мен мындай өзүм ошондой айыммын да, анан өзүм кылып атканымды көрүп кыздар ошол дисциплинага эле түшүшөт да, акырындык менен. Ооба. Ооба, 15 февралда бизде сатуу менеджер курсу башталат. Келиңиздер, кошулуңуздар. Дароо бизде менде алгоритм запусков продюсер курсу жакында дагы башталат. Эмки айда. Ошондуктан жаңы келген менеджерлер, сатуу менеджерликке келген айымдар жана азыркы окуп аткан айымдардын баардыгы менин продюсер курсумду
буюрса сатып башташат. Жана именно сатуу менеджерликте окуп такшалып алган айымдар дагы дальше продюсер болом же именно эксперттер менен иштейм дейсе, менде сонун дагы сунуштар болот. Анын баардыгы жакын арада мен силерге сунуштаймын, айтамын. Ошон үчүн бизде болду мына 3 айдын аралыгында сатуу менеджер курсу болбойт. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыздар. Бизде 3 айга чейин рассрочка бар. 1 сом төлөбөй сиз 3 айга бөлүп төлөсөңүздөр болот. Андан сырткары ушул потокто СММ курсумду, психология курсумду белекке берип атам. Сиздерге 5 спикерди чакырып атам, ораторду чакырып атам. Именно финансылык сабаттуулук боюнча экспертти чакырып атам. Андан сырткары эң мыкты мен өзүм менен жума сайын зумдар болот. Мен өзүм презентация кылып силер менен зумдарды өткөрөмүн. Онлайн выпускной, жандуу выпускной. Азыркы катталгандар бул понедельник биздин выпускнойго сөзсүз түрдө келиңиздер. Өтө грандиозный сонун майрамды уюштурган жатабыз. Сиздер менен биргеликте болобуз жана мен өзүм ошол майрамда тамада ведущая боломун. Мындай мүмкүнчүлүктөр дагы да качан болот белгисиз да, ошон үчүн кошулуңуздар. Андан сырткары караңыздар, андан сырткары психология, СММ ичинде мобилография, дизайн, монтаж, инстаграмды кантип иштетиш керек, ичинде таргет дагы бар. Ошону окуп алып туруп өнөрүңөрдү көрсөткүлө мага, пожалуйста, чатка жазап, эмнени жазып атасыңар. Мен байкап бир күн итак эле сунуштайм. Мен насачылыкка толтура эксперттер келет. Ошонун баракчасын жүргүзүп берчи параллельно. Иштей бер менде сатууда, муну иштете бер. СММди үйрөнүп алдыңбы, өзүңө жакшы. То есть бул келип аткан потоктогуларга өтө сонун мүмкүнчүлүк. Сизде өнөр бар болсо эч качан мындай бир жолдо калбайсыз да. Главное ошол нерсени айтып, көрсөтүп, билип көрсөтө берүү. Андан сырткары бизде сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Рассрочка менен окууга мына 15-инен баштап бизде уже окуу башталат. 17-синде сөзсүз түрдө биздин сонун жолугушууга келиңиздер. Буюрса иншаллах Ошкодогу барам. Орозо бүткөндөн кийин мартта орозо билебиз, 1-синен баштап. Орозо бүткөндөн кийин буюрса сонун ниет койдум. Ошко буюрса биргеликте. Андан сырткары ооба номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Биздин менеджерлер сиздер менен байланышат. Номер калтырыңыздар. Ооба. Мындай мүмкүнчүлүк уже болбойт. Уже все майда болот эмки поток. Эмки потокто уже командага албай эле биз мыкты сатуу менеджерлерди өзүңөрдү окутуп туруп, командаңардагы менеджерлерди окутуп туруп биз өзүңөргө беребиз. Же болбосо мыкты менеджерлерди окутуп туруп биз эмне кылабыз? Жумуш тапканды үйрөтөбүз деп эле ушундай гана сунуштарды айтып калам. Ошондуктан мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыздар. Ооба, продюсер. Жакын арада буюрса цифровой психология боюнча дагы менин проекттерим чыгат. Менин китептерим буюрса дагы. Бардык региондорго возможность бар. Мага запрос таштап, суроо берсеңиздер болот. Биздин бир 10 мүнөттөй убактыбыз бар экен. Келиңиздер, суроолоруңузду бериңиздер. Комментарийге суроо берсеңиздер болот. Бизде 15 курс сатасыңар. 15 курс бар бизде. 15 курсту сатасыңар. Психология, повар, продюсер, СММ, сатуу, китеп, жеке бренд, наставничество, разбор, трансформация, жаш өзөгү, тренажер, дагы башка. Повардын курстарын сатасыңар. Вообще өтө көп. Андан сырткары таргетолог келет, башка дагы психолог келе жатат. Демек бизде өтө сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Ооба, сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Келиңиздер, активдүү катышыңыздар. Бир аз арзандатса болобу дейт. Ушунча баалууда сиз мындай да 15 000 бирок ичинде сатуу менеджер болуп кесипке ээ болосуз. Жаңы кесипке ээ болосуз. И дароо жумуш менен 100% гарантия менен жумушка алып атпаймынбы мен өзүмдүн командама. Элестетиңиз, дароо 1-күндөн баштап иштеп баштаганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Рассрочка кайралып атат. Мбанк менен, кэш туу менен. Сиз номериңизди калтырып менеджер менен байланышсаңыз, ал сизге видео звонок чалып, сизге полный кантип оформление кылса көрсөтүп берет. Кантип монтип М+ аркылуу, Мбанк аркылуу дагы алууга мүмкүнчүлүктү бүт көрсөтүп берет. Андан сырткары элестетиңиз, СММ курсум эле 5000 турат. Ичинде мобилография, таргет, канча деген сабактар бар. Жапжаңы, сонун, Get курста полный высококачественный сонун сабактар. Плюс эң мыкты психолог Заткан Жусупова, спикерлер, ораторду чакырдым, депутаттарды сүйлөгөнгө даярдаган ораторду чакырдым. Андан сырткары мен именно акча боюнча, акчанын сабаттуулугу боюнча экспертти чакырдым. Мен менен жума сайын зумдар болот. Менин сабактарым Get курста болот. Андан сырткары сатуу бөлүмүнүн башчысы менен зумдар болот. Күнүнө 4 зум, куратор, Get курс, зум,
ораторлар. Улам жума сайын спикер келет, психолог, оратор, социал мастери, цифровой психолог. Мен өзүм менен зумдар болот. Ушунун баардыгы биригип, плюс психология курсун биригип. Я думаю, что ушунча нерсени берип атабыз, ушунун баардыгы 6 айга. Зато СММди дагы сатууну бүткөндөн кийин, сатууну окуп атып, дароо сатып иштеп баштайсыз. Иштейсиз, улам киреше тапканга сонун мүмкүнчүлүк. И командага калып атасыз. Бир ай окуп бүткөндөн кийин командадан давай до свидания кет эмес, каласыз. Ошол жакта дагы аракет кылып иштейсиз. Хорошо? И ушунча мүмкүнчүлүктү мен ойлойм пайдаланыш керек деп. Ооба, сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат, мындай мүмкүнчүлүктөр. Анан ким билет, мен балким сатуу менеджер курсун уже командам толгондон кийин жаап коем. Болду, жок, менде андай курсташым мүмкүн. Ошон үчүн сунуш киргизип атканда пайдаланыңыздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, Самара айым? Келиңиз, айта кетиңиз өзүңүз жөнүндө. Менин атым Самара. Учурда Ошмуда коллежде иштеймин. Кара Кулжада, Тоолуу районунда жашаймын өзү. Кайын журтум менен, кайнатам, кайненем, 2 балам бар. Менде азыр интернет жакшы болбой атат окшойт. Айта бериңиз, угуп атабыз зато. Жашайм. Чындыгында мен онлайнга эч ишенбейт элем. Ушул мага биринчи жолу окуп атам. Чындыгында онлайн иш дегенди биринчи жолу окуп атам. Бул жумушка алып келген мен Зина эжеме чоң рахмат. Негизи ошол сунуштаган болчу. Окуп көр, сен негизи аракет кыла аласың, бул ишти мен кылып атам го деп дайым айтып жүрчү. Негизи укчу элем. Андан кийин бирок качан гана мен Зина эженин жанынан кетип, айылга көчүп келип, анан айылда жашап жүргөндөн кийин анан ушул онлайн мага кызык көрүнө баштады, негедир карап. Азыр учурда чындыгында сүйүнүп атам ушул чөйрөгө келгениме. Негедир мен өзүмдүн чөйрөмү ушул малга чейин издеп жүргөн болсом, азыр эми тапкан окшойм. Себеби көп нерсеге кызыгуум жок негизи. Мен анча-мынча нерсеге кызыга бербейм. Бирөө бир нерсе айтса эле сразу кете бербеген адаммын. Анан азыр ушул нерсеге ушундай башоту менен киришип атам. Негедир ушундай ички дүйнөм каалап, телефонду мен балдарымдын жанында телефон карабаган адатым бар эле. Азыр сразу эшикке чыгып, телефонум чугуп кайра. Себеби бизде педагогикада ушундай нерсе бар. Биздин учурда балдарыбыз бүт телефон болуп атат го. Анан аларды телефондон алаксытайын деп мен өзүм телефон чукубайт элем. Азыр балдарымды үйгө таштап коюп, экөөнү үйгө култап коюп, сыртынан култап койбосом, үйдө эч ким жок болсо алар эшикке чыгып кетет. Ошон үчүн сыртка чыгып алып, телефон чукуп, ушу кызыгып, клиенттер менен иштешип, аларга канча сүйлөгөн сайын ушундай сөз байлыгым ашып, өзүмдүн ичимдеги кызыгууга болгон копирайтерлик ишимди дагы таап алдым. Чындыгында сүйүнүп атам. Ушул нерсе мага өтө жакты. Сонун. Самара айым, караңыздарчы, Оштон мына азыр айылда экенсиз, кайын журт менен, балдар менен. Ошого карабастан сатуу менеджерликти окуп, өзүнүн текст боюнча чатка ушундай сонун тексттерди жаза берип, анан мага копирайтер деген ким? Бул текст жазган айым да. Адис деп эсептелинет, эксперт. Самара айым өзү мугалим болгондуктан дагы именно ушул өзүнүн болгон баалуулугун, өнөрүн көрсөтө алды. Демек, мендей айымга албетте ушул тексттерди жазганга, посттордун астына, WhatsApp группаларга текст, мен голосовой жөнөткөндө ошолорду дагы текстке айландырганга командабызга дароо алып, менин командамдын копирайтери. Менин командама кошулуу, негизи эле мага батыраак жол табуу, бул ошо курска келүү, өзүңдүн өнөрүңдү көрсөтүү. Ошол жактан анан сонун сунуштар албетте түшө берет. Анан бул башталышы гана деп ойлойм. Буюрса, Самара айым, сизди куттуктайм. Менин официалдуу эң эле менин основной командама да кошулганыңызга, сатуу менеджерликти да кылып, үйдөн ушинтип онлайн иштеп атканыңызга дагы менсизге ыраазымын, ыраазычылык билдиремин. Жана сизге окшогон айымдарга, мына ишенбей, үйдө, айылда, кайын журт менен кантип жетишем деген айымдарга эмне деп айта аласыз? Эгер ушундай эле адам ичинде каалоо болсо, бардык нерсеге жетишет экен. Чындыгында мен даже 2 балам менен көз жумушта иштейм, күндүз сабакка барам. Тем более жол узак, мен узагыраакка барам коллежде иштегеним үчүн. Айылда жок да коллеж. Каттап иштейм ушул. Анан башында айтканда мен өзү ошондой болсом, кайненем менен турсам, кантип иштемек элем деп ойлойт элем, бирок кызыксаң чындыгында бир киргенден кийин ушул командадагы адамдар эле сени кызыктырып коет экен. Башында эч чатка жазбадым мен. Канча убакыт, бир 15 күндөн кийин анан бир чекем чыга баштады окшойт. Ага чейин мындай командага аралашпаганга чындыгында унчукпай эле отура берет элем. Баары ушундай мотивация беришет экен. Бири-бирине мотивация берип отуруп эле ушунчалык ишке киришип кетет экенсиң. Ошого өзү негизи тартынчаак адаммын мен.
анча мынча нерсеге аралаша бербейм, өзүм ичимен эле жүрө берем. Бирок кызыккан нерсең чөйрөгө кошулсаң ошол чөйрө менен кетет экенсиң. Адам мындай бир ордунда отура бербеш керек чындыгында. Мен колумдан келбейт деп отура берсең, ошол боюнча колуңдан келбейт кала берет. Качан өзүңдөн күчтүү адамдар менен болсоң, ошол адамдардай күчтүү болосуң да. Ошого ушул күчтүү адамдар, негизи адам мындай аракет кылган адамдар менен жүрө бериш керек. Мен барыңыздарга айтат элем, качан аракет кылган адамдар менен кошо жүрүңүздөр, ошондо сиздерди сүдүрөп кетет. Качан бул жакта жөн отурган адам менен отурсаңыз, 1 жылдан кийин да, 2 жылдан кийин да ошол боюнча, жөн отурган боюнча кала бересиздер. Сиз нөлдөн келдиңизби деп суроо берип атат. Нөлдөн үйрөтүлөбү, акчаны кайдан таптыңыз дейт. Мен ооба нолдон келдим. Мен акчаны чындыгында күйөөм айткандан дагы уялдым бул нерсени. Биз эми айылда онлайн деген бир аз түшүнүктүү билесиздер, айылда бир аз бул өөнө учурайт. Ошондуктан өзүмдүн апаман сурап турдум акча. Өзүмдүн апама берип туруңуз, мен бир иштеп көрөйүн. Апам түшүнөт бардык нерсени. Анан күйөөмө айтсам түшүнөт, просто өзүм уялдым кийин эгер бул таппай калсам эмне болот деп. Азыр алгандан кийин азыр уже эми смело айтып калдым. Мен апаман алдым акчаны, эртең мен буюрса бул акчаны уже табам дагы апама берем, андан кийин өзүм десем. Азыр өзү да карап, сиздин көрөт да, мен онлайн сабакты коюп коем дагы, балдар менен жүрө берем. Үйдө сиздин үнүңүз жаңырып турат азыр үйдө, үнүм бийик кылып туруп коюп коем. Прямой эфирлерди, сүйлөгөндөрүңүздү. Анан бул кыйын эжекен, жакшы эле кошулупсуңар, мындай сени алдыга тарта турган, бул күйөөм да түшүнөт негизи. Чөйрөңдү алмаштырып, жакшы чөйрө менен жакшы болосуң деп. Кыйын эжекен, сонун сүйлөйт экен, сүйлөп эле сени тартып ала койбошойт бул деп ошентип айтып калат. Башында уялдым эле, эми азыр үнүм бийик чыгарып эле коюп кое турган болуп калдым, өзүм үнүм өчүрүп. Жакты, күйөөмө дагы негизи жакты. Азыр уже мени колдоп баштады. Мен азыр али зарплата ала элек. Мен эми буюрса алам, эми жакшы уже саттым, жакшы киреше кылдым. Эми албай элек болсом деле уже мени колдоп калды. Мейли жүрө бер, главное, сонун эжелер экен, жакшы сүйлөшөт экен, бири-бирин колдошот экен деп. Сонун, рахмат. Рахмат сизге, Самарайым. Ооба, буюрса бизде. Билдирем. Сонун. Рахмат. Ачык айтып бергениңизге, 15 күн курста эч нерсе жазбай, тымпыйып отурганыңызды дагы ачык айтканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Андайлар дагы бар. Ошон үчүн дароо эле 1-күндөн баштап эле монтуп башташ керек да. Ошондо дагы сонун результаттар көп болот. Бул башталышы гана. Тартынбаш керек, мага лид керек. Мен сатам. Мен мына Кызылкаядан самолетко, выпускнойго акча топтошум керек, мага номер бергиле деп эле кыйкырыш керек да, чаткача кыйкырыш керек, күнүнө айтыш керек. Мага лид керек. Сиздин разборуңузга сөзсүз барыш керек экен, себеби Зина эже разбор жасайт го. Мага бир разбор жасап берди да, сени 5 деди, сонун деди, мындай күчтүү инсан болосуң деп. Негизи мотивацияны берген, разбордон мотивация алдым да менчи. Анан ошого ойлодум, бир сиздин разборуңузга биринчи барган адам анан онлайнда менимче кеңири түшүнөт окшойт деген да ой келди мага. Ооба, буюрса ал эми элге дагы жаңылык болсун. Жакын арада мен цифровой психология боюнча дагы өзүңөрдү тааны алгыдай кылып сонун курс даярдап атам. Ушунчалык сонун ыңгайлуу баада болот. Элдин баары шок болот болуш керек. Өзүнүн түшүнүш үчүн да болгону 6000 сомдук баа менен 1 айлык сонун өзүңдү түшүнүп, билип, жолдошуңа кандай мамиле кылыш керек, психология тармагынан дагы курсум даярдалып атат. Аз күнү түнү ушул жакта жазып аткан маалым, мээмдеги нерселерди по полочкам. Ал нерсени ким сатат? Ал нерсени сатуу менеджерлери сатат дегендей. Ошон үчүн баардыгы алдыда. Өзүңүздөр билгендей эле мен мына $6000 дагы сонун башка дагы сабактар сатып алдым. Ал сабактарды окуп баардык мээме канча билим кирсе, ал билимдерди дагы по полочкам баардыгын салып, анан кайра эле ошол нерсени элге тартуулаганда, элге мына мисалы үчүн Самарайым, сиз келдиңиз, канча билим алып атасыз, чөйрө менен кандай өзгөрүп атасыз, кандай еще онлайндан да жумуш менен камсыз болуп калдыңыз, караңызчы, ниетиңиз ушунчалык түз экен, өзүңүздү сонун көрсөтө алдыңыз десем болот, аракетиңизди көрсөтө алдыңыз. Өзүңүздүн мугалимдик жумушуңуздан сырткары дагы онлайндан дагы жумуш менен камсыз болуп калдыңыз. Өтө сонун ийгиликтер десем болот. Мен азыр мындай көз жумушума деле кеңинен колдонуп калдым негизи. Ачыктык, алар менен эркин сүйлөшүү, ораторлуктан да бизге сабак бердик, ошол ораторлук дагы мага өтө сонун мындай мотивация берди ичимден. Азыр
студенттердин алдына дагы барып башымды кенен көтөрүп ушундай ичимден ошо ораторлук эчеке сабак берген сабакты кенен айтып берип мындай өзүмө ишенимим ушундай артты. Негизи бул сатуу менеджери болуп иштешпесин, бирок ушуну келип бир окушсун деп мен совет берет элем. Бу да бизге ичибизден энергияга толгон айымдарга келишсе, ошондой энергияга толуп кетет экенбиз баарыбыз эле. ооба өзү үчүн окуса болот. Сатуу менеджер болуп иштегиси келбесе деле өзү үчүн окуганда ичинде канча мына оратор келгенде эле канча алдыңар. Мен наставничествомду ушул 65 жаштагы айым менин насаатчылыгымды келип окуган, элестетиңиздер. Азыр бизде 65-67деги айымдар да окуп атат. Самара айымына. Андан сырткары канча деген мына 12 жаштан баштап 67 жашка чейинки айымдар окуп атышат. Алар даже сатпасам дагы өзүм өнүгүп атам ушул жакта окуп атып деп, именно жаштар менен, жаш чөйрө менен, ушул айымдар менен жакшы сабактарды көрүп, аябай ыраазы болуп атышат. Мен дагы абдан кубанып атамын. Ыраазычылык билдирем. Самара айым, сизге дагы ыраазычылык билдиремин. Ушундай так, нуска сөздөрүңүз дагы прям мончок койгондой сонун кылып сүйлөп айтып берип атасыз. Сизге ыраазычылык билдирем. Буюрса биз менен биргеликте өсөбүз деген үмүттөмүн. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Сау болуң. Караңыздарчы, мен абдан ыраазымын. Биздин курска ушундай сонун айымдар келгенине, ушундай айымдар мени тандап келип атканына, ишеним арттырып атканына аябай Кудайыма 1000 мертебе шүгүр айтамын. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Дагы да сонун мүмкүнчүлүк мына 15 февралдан баштап биздин командага кошулуңуздар. Кошулгандардын баардыгы продюсер курсун сатып баштайсыздар. Ошон үчүн 3 айдан кийин гана болот сатуу менеджерлик. Эмки сатуу менеджерлик мындан да кымбат болот. Жана ал жакта командага дагы уже алынбай калабыз. Ошон үчүн сиздер билесиздер, менин бааларым дайыма ай сайын өсүп турат. Ошондуктан мына ар запуск сайын бизде өсүүлөр болот, баалуулуктар кошулат. Мен мына $6000 сабак алдымбы, дароо насаатчылык бардык нерсенин бардыгы өсөт. Ошон үчүн сонун сунуш болуп атканда ойлонбостон командама кошулуңуздар. Успешный от слова успеть. Мына убагында ушул айымдар келген соң канча деген сонун баалуулуктарды, мүмкүнчүлүктөрдү алып калышты. Ооба, Зарина айым курска келип сонун чөйрө таптык, сүйлөшкөндү үйрөндүк, ыраазычылык дейт. Ооба, сүйлөшкөндү, коркуу сезимдерден арылып, адамдар менен сүйлөшкөндү, өзүн презентация кылганды. Бүгүн эле Zoom'дан бир айым айтып атат, мурун азыр жолдошум чалса саламатсызбы деп прям аябай сонун сүйлөшкөндү дагы үйрөнүп, жолдошум менин өзгөргөнүмдү байкап атат депчи. Анан үйдө отура бербей, мисалы үчүн кечке эле алып аракет кылышыбыз керек өзүбүз. Анан акчадан да мурун өзүңдү өнүктүрөсүң бул жакта. Акчадан да мурун өзүңдү өнүктүрүп, да курс бомба дейт. Саламатсызбы Кундуз Таштанова дейт. Саламатсызбы Минопонова дейт. Мен өзүм ушул потокко катталдым, бирок уже баарын билгендей маалымат берип жатам дейт. Мен уже кыялымда иштеп атам, сүрдөнүп, кубанып дейт. Айтунук Муратбекова. Кубанычтамын. Ооба, бизге элестетиңиздер, бизде жаңы поток баштала элек, бизде 2 чат уже горит, бомба. Кыздар күнүгө жазып атышат. Психология сабагы бонуста, аларды көрүп алып эле, вау, ушунча сонун коркуу болот. Коркууларымды жеңе албай аттым эле. Ушул коркууларымды жеңип, уже эле сонун начало классное деп атышат да. И ал жакта уже эле кыздар биздин выпускнойго, биздин корпоративке уже эле окуй элек жатып уже эле кошулуп атышат, элестетиңиздер. Да, новый поток. Ооба, бизде 15 000 сом турат сатуу менеджерлик курсу. 15 000 сом турат. СММ курс ичине белекке. СММди окуп алсаңыздар, көрүңүздөрбү, өзүңөрдү көрсөтө берсеңер, баары бир байкап турабыз. Бир күнү сунуш жазам мен делечи. Кел мага, пожалуйста, бул бар акчаны алып барып берчи. Ой, менде насаатчылыкта бир эжеке бар, мунукун алып барып берчи деп сунуштар түшүп турат сиздерге. Сонун мүмкүнчүлүктөр. Ооба, бөлүп төлөө каралган. Бирок силер мындай да, ал курстун акчасын силер өзүңөр дароо эле чыгарып аласыздар. Сатып, иштеп, аракет кылып, андан сырткары командага калып аткандыктан силер дароо эле макул бир айда деле чыгара алса болот, бир жумада деле чыгарса болот. Мисалы үчүн, потому что 15 000 сомдон 15% элестеткиле 2250 сом болобу? 2250 сом бул сиздин жөн эле сатканыңыз үчүн сиздин бонусуңуз. Эгерде 6-дан өйдө сатсаңыз, уже 3000ден деп эсептелинет. Элестетиңиз, 3000ден күнүнө 2 курс сатсаңыз, 3000ден 3000 6000 сизге.
6.000 үйдө отуруп балдар менен жылуу жумшак 6.000 тапкан жаманбы? Сонунда. Анан 25.000 сомдук курстан 15% эсептей бериңиз, канча сиздин доходуңуз болот. Продюсер курсу 25, 50.000 курстан 15% канча доход болот? Вообще пушка, да? То есть почти 7.000 болот экен, 50.000ден. Мындай мүмкүнчүлүктөр болуп атканда өзүңүздү сөзсүз түрдө аракет кылышыңыз керек. Аракет кылып жаза берсеңиз, жакшы ниет кылып, сонун результаттар болот. Сабактарды кайра көрүп жатам. Ооба, Айтынук айым, сиз уже сатууну дагы конспекттей бериңиз. 15-нен баштап сабак башталат. Уже сизге дагы мүмкүнчүлүк. Зато сиз конспект аласыз баардыгынчы Get курста сабактарды. Бул курс 15.000ден да жогору турчу да эле курс чындыгында. Ооба, чынында эле мындан да кымбат, потому что мен ушул билимдерди мен деле өзүм сатып алып атам да, акчага сатып алып атам. Ичинде канча деген опыт, тажрыйба. Мен өзүм сатпай жүрсөм одно да. Өзүңөр көрүп атасыңар, продюсер катары, эксперт катары өзүм ай сайын кандай масштабный сатууларды жазып атам, И бул сабактарды мен өзүм дагы сатып алып эле окуп, мээме салып коюп эмес, практика жүзүндө жумушта кандай колдонуп келе жатам. Продюсер катары, эксперт катары. Мен өзүмдү өзүм продюсерлейм, билесиңер. Мен башкаларды дагы продюсерлейм. Мен өзүм блогумда көрсөтпөгөнүм менен канча адамды продюсерлеп келе жатам, Ошол айымдардын курстарын сатып алышат биздин кыздар. Сабактар кайсы убакта болот дейт. Get курс платформасында сабактардын баардыгы жүктөлгөн, бирок сабактарды ачып коюп эле көр дебейбиз биз. Күнүнө саат 10до Zoom болот, планерка болот, жарым саат 40 мүнөттөй. Именно Zoom'да. Андан кийин кайра аудио практика болот саат 2де. Кайра саат 4тө аудио практика, кечинде кайра отчет Zoom болот. Именно жандуу сабактарды окуткан үчүн силер дисциплинага түшүп, дароо иштеп кетесиздер. Күнүнө 4 Zoom эч бир Кыргызстанда жок андай нерсе. Тем более момундай өзү продюсер дагы болуп, өзүн дагы сатып, өзүнүн курстарын сатып, плюс продюсер дагы болуп, продюсерликтеги эксперттердин курстарын сатып, плюс психолог дагы болуп, психология тармагындагы кошуп, плюс психология тармагында дагы өзүнүн курстарын саткан, эч ким жок болуш керек. Да, ооба, рассрочка бар, номерлерди калтырсаңыздар болот. Сатуу эч качан модадан чыкпайт. Сатуу баары бир керек. Эмне үчүн психологдор миллиондоп акчаларды таап алып туруп мага келип атышат, өздөрүн сата алышпай? Сатуу дайыма керек. Мен өзүм Optima банкта 23.000 зарплата иштеп жүргөндө, өзүмдүн убактымды, билимимди 23.000 сомго айына сатчумун. Саат 9дан баштап 6га чейин иштечимин. Туруп кете албайсың ошондо дагы. Макул онлайн иштеп 23.000 балдарым жанында иштесем декретте одно. Но эртең менен кечке 8:45те болуп калышың керек банкта, потому что опоздаешь, все, штраф. Зарплатадан минус. 5:30 туруп кете албайсың. Балдарың калат, садиктен алышың керек, балаң ооруп калат. Оорусаң жаман көрүнөсүң начальникке, жаман көрөт, суранасың. Той бар, аш бар, үйүң калат, балаң каралбайт, күйөөң каралбай калат. Жолукчан болсоң, тем более ал жака жумушка албайт. Каяка иштейсиң? Ошондуктан именно кошумча киреше катары, основной жумушка дагы кошумча киреше катары өтө сонун кесип, пайдалуу кесип, өмүр бою силердин жашооңорго дагы керек болот бул нерсе. Себеби дегенде мен биринчи психологияны дагы айтам, эң негизгиси өзүңөрдүн адамдык сапатыңарды, адам менен адамча сүйлөшкөндү үйрөтөм мындайча. Айтып атышпайбы, мен мурун буга чейин сүйлөбөй эле жүрөм деп ойлогом, көрсө мен сүйлөбөй эле жүрүптүрмүн, сүйлөө адебин билчү эмес экенмин деп атышат. Ошон үчүн өзүм эле эмес, башка айымдарды, башка күчтүү эксперттерди, оратор айымды чакырам, депутаттарды сүйлөгөнгө даярдаган айымды чакырам. Алтын Рысбекованы, Ызаткан Жусупованы психолог катары чакырам. Акча, финансы сабаттуулугун дагы чакырамын. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Кундуз айым? Мен атым Чолпон. Мен өткөндө мен көп эфирден уктум да, мен баянтан берки болуп аткан эфирлерден уктум. Утуп алгандар окуп атабы деп. Ооба, мен утуп алганмын. Анан бирок мен ушу мындай каалоом болгон, бирок мындай эме кылбаптырмын да. Анан кийин буйрук менен эле утуп алдым сизден. Чоң рахмат, ошого аябай чоң ыраазымын. Анан башта өзүмдүн эме постельный белье сатканымчы тегип сатам да өзүм заказ алып. Анан окубай жүргөмүн. Андан кийин эле мынтип эме болуп калды. Окубай карабай жүрсөм, практикалар өтүп атат, аябай сонун өтүп атат, уже кызыгып атам да. Анан
ушундай эмем ачылды. Бирок мен кечирээк баштап калдым, но ошондо дагы жакшы, буюрса сатуулар болуп атат. Чоң ыраазымын, сонун экен да мындай. Сиз азыркы айтып кеткендей, эме постоянно мындай Кыргызстанда мындай 4 зум бир күндө 4төн зумду өтүш это невозможно. Кураторлордун сабактары, кураторлордун ушундай күчтүүлүгү, Айдан айым, Мунира вообще сонун сабактарды өтүп беришти бизге. Ыраазымын. Мен не только сатуу техникасы, психологияны дагы жакшы карадым. Аябай чөйрө биздин бул менеджерлердин ушул чогулган чөйрөсү, билбейм, өздөрү эле огоньбу, билбейм, сразу эле тапшырмаларды эле монтип жазып эле кантип булар успевать этет атат, көрсө ушундай огонь адамдар экен да, билбейм, огонь группа болду. Мага жакты, аябай сонун. Чоң рахмат сизге. Сонун рахмат Чолпон айым, сизге рахмат, азаматсыз. Бул Анан сатуулар да бир айта кетейин деген, ар бир адам өзүнүн убактысын өткөрбөстөн, өзүнүн жүрөгүндөгү нерсени кылуу үчүн бир шаг таштаса, значит андан аркысын өзүнөн өзү жолу ачылып, жолу кете берет экен. Ал нерседен эч коркпош керек. Психология деген сабагыңыз бар го эмедечи, ошону окуган менен дальше өз жолу ачылып кетет экен. Эч кандай коркпоңуздар, Кудайга шүгүр, баардыгы сонун болот. Рахмат сизге, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун сизге. рахмат. Чолпон айым, рахмат. Буйрук менен ушинтип көрүңүздөрбү, окуп калып, дагы жакшы жарым курска келгенде баалап, в аппликация этип, параллельно сатып, дагы кирешелерге чыгып баштаганы бул өтө сонун ийгилик десем болот. Сонун рахмат сизге, Чолпон айым. Өзүм ичинде эле жүрө бергенмин да, анан кийин карасам чөтке кыздардын сүйлөгөндөрү, анан баштагыдан баштап кайра мондай такшалып калгандарын көрүп, можно, оказывается, деген эме келди, мнение келди. Рахмат эчке. Давайте. Рахмат сизге. Ооба, рахмат. Ооба, кыздар, кадимкидей мына бүгүн эле Zoom өтүп чыктым, жаңы эле биз сатуу менеджер курсуначы, анан киргенде уже ушундай баардыгы, даже Zoom упакованный баарындачы, аты жөндөрү менен, сүрөттөрү менен, баары тыңкыйып, канча адам болсо да тыпмтырс отурушат да. Уже биринчи күндө Zoomга киргенде ызы чуу болуп аттык элек, базар болуп. Кадимкидей кыйла өзгөргөнү мен өзүм көрүп байкадым да, аябай сыймыктандым. Дисциплина биздин чатка келиптир, дисциплина бул айымдарга кадимкидей уже сиңириптир деп сүйүндүм да. Анан бул башталышы гана жана өтө кубанып атам. Жашоодо колдонуп баары эле именно психология сабактарын окуп алып эле баары ошондон кайфуют. Психология сабактарынан, анан оратор айымдан, ооба, өтө сонун. Себеби дегенде биз өзүбүз сүйлөгөндү үйрөнүп, адамдарга мамиле кылганды, негизи эле өзүбүз менен иштесек эле жашообуз өзгөрөт да. Өзүбүз менен эле иштей беришибиз керек. Болгону бул өзүбүздү өнүктүрүп, иштейбиз деген эмне? Өзүбүздү өнүктүрөбүз, чөйрөгө кошулабыз. Мына көрүңөр, чөйрөгө кошулду эле бул айым, башкаларды көрүп баштады. Башында келип алып деп сүйлөгөндөрдү көрдү эле. Азыр мына саламатсыздарбы деп прям тарс так. Мен өзүм кандайды жактырсам, ошол система менен сонун кылып кыздар роп менеджер канча дейт. Бизде 5ке жакын роп менеджер бар. Ооба, азыр дагы карап атабыз, такшалып, улам сунуштап атабыз. Бизде мындай да. Роп бол десем, кээ бирөө роп болбойм, мен лучше сатам, сатканда көп акча табам дейт. Кээ бирөө болсо мен роп болуш үчүн эмне кылышым керек дешет. Ошондуктан баардыгы өзүңөрдүн каалооңорго жараша. Ооба, номер калтырсаңыздар болот. Кыздар силерге консультация берет, сатуу боюнча сабак жөнөтөт. Get курста кандай сабактар жайгашкан силерге дагы көрсөтөт, скриншот жөнөтүшөт, ушундай сабактар, ушундай зумдар деп айтышат. Номер калтырып, сонун консультацияларды алыңыздар, мага дирекке жазыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Сиздер менен байланышып, консультация беребиз, толук төлөмгө сонун бонустар бар. Мына СММди белекке берип атабыз, психология сабактарын белекке берип атабыз, И дароо эле сиздер командага калып, 100% гарантия менен жумушка орношуп калып атасыздар. Мындай жок болуш керек да. И все, болду. Дальше уже майда болот. Себеби дегенде полный командабыз менен эс алабыз.
Дальше только бизде мына эмкиде именно сатуу менеджерликте эс алуу болот, а дальше бизде ушул команданы таптап өзүбүзгө керек болгондуктан таптап буюрса мына продюсерлик курс жана менин эксперттеримдин, повардын, психолог айымдын, трансформация дагы повар айымдын элитная кухня повар курсун, повар на выезд курстарын, андан сырткары менин цифровой психология боюнча курстарымды дагы сатып калышат ушул айымдар. Демек бул сунуш мына 15 февралда уже токтойт. 14 февралда бизде уже токтойт кабыл алуу. Роб курс канча дейт. Ушул курста Роб ушул жака келгендердин астынан биз робторду тандап, аларды такшалтып, отчетторду үйрөтүп, баарын көрсөтөбүз. Ошондуктан тез чечим чыгарып курска келиңиздер дейт. Мына өзү окуп аткан айымдар айтып атышат, өздөрү сунуштап атышат, өздөрү шок болуп атышат, эми билбейм, ушунча баары 100% ыраазы болуп, 101% ыраазы болуп, баары өздөрүнүн тааныштарын каттап атышат айымдар. Тааныштарын, туугандарын, кошуналарын, өзүнүн эже сиңдилерин өзүң үчүн окуп ал, иштебесең деле өнүгөсүң, өзгөрөсүң дешип өздөрү каттап атышат. Жаман нерсени эч качан биз бир тууганыбызга сунуштабайбыз да. Канча сом дейт? 15.000 сом. Ичинде SMM белекем. Баракчаңарды оңдоп, өзүңөрдү түздөп, монтажды үйрөнүп алганга деле SMM мисалы үчүн керек да. Таргет ичинде бар. И психология сабак. Негизи эле ушул 5 спикерди айтканда эле уже келе бериш керек да. Заткан Жусупова, оратор, финансылык сабаттуулук, цифровой психолог, еще мен менен жума сайын зумдарды укканда эле уже болду. Сону мүмкүнчүлүк кээ бирөө мына иштебейм өзүм үчүн деп келгендер деле иштеп кетип атышат аягындачы. Практика кылам, мен деле иштейм, кошулам, ушул чөйрөдө болом дегендер көп. Ооба катталып, кошулуп биз менен канча процент төлөнөт дейт? 15%тен өйдө, ооба, 15%. 1000 сомдук, 3000дик, 17.000дик, 6000дик, 15.000дик, 25.000дик, 50.000дик и 150-200.000дик курстар бар. Здравствуйте, я не поняла, а вот VIP сату менеджер курсу ал кайсыл же 15.000 сомдук курс ошол VIP дейт. Я убрала VIP, потому что в VIP у нас были разборы цифровой психологии и так далее. То есть, когда я говорю VIP, все хотят ко мне на VIP, поэтому я убрала тариф VIP. У нас только один тариф сейчас. У нас нету VIP-тарифа, только один тариф у нас сейчас есть. Вот первый поток торгов, им очень повезло крупно. Они получили от меня очень много классных разборов, да, себе и детям. Повезло девочкам первого потока VIP, потому что они получили зумы, разборы. Плюс, чтобы просто так от меня не ушли, я им полностью такие методички сделала по цифровой психологии, и они себе сохранили электронные книжки. У нас всегда есть вот такие классные возможности, да, вот в следующем потоке, возможно, даже SMM не будет, будет SMM, не будет SMM, поэтому разные выпускаем варианты, разные предложения, да, и те, кто успели на первый поток, это были самые пушки. Бул канчанчы поток дейт. Мы уже почти 1 жылдан бери окутуп келе жатабыз сатуу менеджерлерин. Но командага алып атканыбыз бул 1 поток, а вот 2 поток. Вот сейчас командага алып атканыбыз 2 поток. Келиңиздер, сабактар сонун экен. Жаңы катышкандарга куратор ким болот мисалы дейт. Мен чаттамын. Чат жабылганда менден сонун голосовойлорду угасыңар. Уктап аткан жерден туруп кетчи дейт. Голосовойлорду угасыңар дебеймби? Мен бардык чаттарда бармын. Я слежу, смотрю, ким эмне деп жазып атат. Я сама отвечаю. Өзүм дагы голосовойлорду жөнөтөм. Өзүм дагы бармын зумдарда. Менин сабактарымды кет курстан окуйсуңар. Сатуу бөлүмүнүн башчысы, начальник отдела продаж бар. Сатуу бөлүмүнүн башчылары 5 бар бизде. Андан сырткары технический куратор, который вас добавляет гет курска бар. Бул ким, тиги ким деп, куратор ким деп, ну, өзүмө окшогон только кыйын кыздарды аламын мен. Кыздар айтып атышпайбы, команда мощная деп. Жаман адамды мен жаныма жолотпойм эч качан. Только мыкты кыздарды өзүм сунуштап, өзүм чакырып ошол жака аламын да. Өзүмө окшогон тырсылдаган тың. Сон кына айтыңыздарчы, кураторлор кандай болду силерге, кыздар? Кураторлор менен кандай иштешүү болду? 1 ай сабак болот, ооба. Номер калтырыңыз эжеке. Кыздарым баардыгын звонить этип айтып бериппи, айтып беришет силерге. Кундуз эженин сабагына ыраазымын. Канча күн окуу, канча күндөн соң жумуш берилет дейт.
Дароо толук төлөм аткарсаңыз, дароо силерге номер берилет, дароо иштеп баштайсыз. Болгону сиз өзүңүздү приветствие кылгандын сатуу техникаларын үйрөнүп баштасаңыз болот. Ошон үчүн плюс-минус келер замат дароо иштеп баштайсыз. Мына бул потоктогулар биз 15 эмес 13 баштадык беле кызычууну, 13-январда баштадык элек. Курс баштала элек деле 2 күн мурун баштап алып, биринчи күндөн тарта канча номерлер менен иштешүүлөр болду эми. Ооба. Кураторлор пушка дейт, куратор акулы пушки дейт. Ооба, ооба. Кураторлор пушка дейт, команда супер, сөз жок дейт. Мына вот девочки говорят, которые учатся сонун дейт. Сон, мындай кураторлор жок, пушка кураторлор дейт. Ооба, номер калтырсаңыздар болот. Мындай күчтүү команда көрө элек болчумун дейт. Ооба. Күчтүүлөр менен гана иштешет. Я считаю себя сильным экспертом, поэтому я не работаю со слабыми, я работаю только с сильными. Слабыйларды алып, аларга кыйын болбой, мен наоборот күчтүүлөрдү алып, аларды угам да. О, жаңы катталгандар деле жүрөт. Сонун команда келиңиздер дейт. Жаңы катталгандар дагы биякта иштеп атышат го. О, сонун классно. Даже окуй элек жаңы баштап аткандар деле уже сүйүнүп вообще. Они психология сабактарынан эле вообще. Вау дейт. Лотерея деген нерселер болобу эжеке дейт. Жок, лотерея деген ал эмне? Лотерея деген жок бизде. Айдана, Минура, Адинай, Адина каныке эжекелер, кураторлор бомба дейт. Гуляй Өмүркул Кундуз супер дейт. Гуляй же, я вас люблю. Пушка моя красотка, люблю. Да, номер калтырсаңыздар болот. Комментарийдин астына эфирди записти көрүп аткандар дагы комментарийге номер калтырыңыздар, дирекке номер калтырыңыздар. Мен силерге сатуу боюнча, детский позиция боюнча сабактарымды белекке берем. Сонун мүмкүнчүлүктөр бар. 3 айга бөлүп төлөө каралган. 1 сом бронь кылбай туруп 3 айга бөлүп төлөө менен аттасаңыздар болот. Зато 1 айга жетпей деле ошол акчаны актасаңыз болот, жакшы иштесеңиз. Андан да көп кирешелерге чыксаңыздар болот. И дароо бул командага калып атасыздар. Мындай мүмкүнчүлүк мына ушул жерде бүгүн сунуш болуп атат. Бүгүн мына четверг, суббота башталат экен, демек эртең жума акыркы күн. Все. Бүгүн 13 бизде болду, эфир токтоду. Эртең жума күнү, эртең 14 февраль, баарыңыздарды ким майрамдайт, майрамдаса да, майрамдабаса да силерди баарыңыздардын сүйүшкөндөрдүн күнү менен куттуктаймын. Майрамдабаган күндө дагы ушул күнү өзүңөргө болгон сүйүүнү, жолдошуңарга, ата-энеңерге болгон сүйүүнү билдирсеңиздер болот. Бул дагы повод десек болот. Жакшы белектерди өзүңүздөргө арнасаңыздар болот. Бизде мына бүгүн 13 кеч, эртең бир күнгө чейин буюрса мына 2 жумалык бонустар берилет экен. Өзүңүздөргө арнап сонун белектерди мен кыздарга айтам, дайым алтындарды алгыла өзүңөргө сыйлагыла, айфон алгыла, айфонго акча чогулткула, машина алгыла, машинага акча чогулткула деп, потому что менин командамда кыздар өсүш керек. Менин чөйрөмдөгү кыздар өнүгүп, жакшы результаттар жасаш керек. Ооба. Мен 7,5 кезинде окубай койгонмун, өкүнөм дейт. Ооба. Азыр 15.000 кезинде окубай койсоңуз, эмкиси уже 25 болот. Я на полном серьезе, эмкиси уже 25 болот. Ойлонуп отурбай катталыңыздар дейт. Кундуз Таштанова дейт. Вау. Ооба, номер калтырыңыздар, себеби дегенде мен айтпадымбы? Мен 15.000 эмкекти кымбаттайт дегем. Потому что суроо талап именно мен командама кошулам, сени менен чогуу болом. Да сатпасам деле командаңа кошулгум келет, сени менен бир чөйрөдө болгум келет дегендер монча экен. И ушунча көп айымдар мен менен биргеликте чөйрөдө болгулары келет экен. Бул мени абдан кубандырат, сүйүндүрөт. Мен бактылуумун, жаратканыма ыраазымын. Кимдин чөйрөсүндө болгусу келет? Өнүгүп аткан айымдын, результат, сен каалаган результаттарды жаратып аткан, сен ошону каалап аткан адамдын жанына барганда албетте бул да сага жугуштуу болот. Бул бөлүп төлөөнү 5% кылсаңыз болобу дейт. М плюс К кэш-тыюуга келген акчалардан мен еще налог төлөйм. Стористен көрсөңүздөр керек, Ошон үчүн, мисалы үчүн 15.000 сомго ашып кетсе үстүнө 1.500 сом кошот экенсиз. Мен бир сатуу менеджер курсун сатсаңыз, мен сизге 2.250, 2.500, даже 3.000ге чейин акча берип атам. Карасаңыз, почти 2.000, 3.000 акча берип атам. Бир курс сатсаңыз, мен сизге почти 2.500, 3.000 акча берип атам.
Ошон үчүн сиз анын процент эмес, сиз ага келечектеги кирешеңизге фокус коюңуз, хорошо? Мен мисалы үчүн азыр мына таргет кетип атат, 200 миң кетти деп расходко эмес, мен доходко фокус коем. Мага күндө монча отписка болду деп эмес, мага күнүнө монча адам подписка болуп, мага менден күнүгө монча адамдар сатып алып акча келип атат мага деп фокусту мен только жакшыга коем. Мага күнүгө отписка болду. Все, кто со мной, они всегда будут со мной. Мои люди всегда со мной. Поэтому я рекомендую барыңыздарга фокус только на плюска коюңуздар. Ооба, 15 миң сиз эмнеге төлөйсүз? Ал билимдерди мен дагы сатып алам. Get курска мен дагы ар бир гигабайтка акча төлөймүн. Get курстун обслуживаниясына төлөймүн. Кураторлор акча алат, роптор акча алат, ар бир менеджер саткан үчүн акча алат. Бардыгы менен бөлүшкөн үчүн мен ушинтип өсүп атам. Мен таргет кетип атабы, блогерге реклама кетип атабы, бардыгы, ушунун бардыгы дагы мен чыгаша болмоюнча киреше эч качан болбойт да. Ошон үчүн бул сиздин чыгашаңыз эмес, бул сиздин мээңизге болгон, өзүңүзгө болгон вложение болуп атат. Түшүндүк, Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ойлонбостон катталыңыздар. Эмки курс уже 25 миң болот. Мен айтып атам бул нерсени. Ооба, бул жакта айым жазып атпайбы, 7,5 миң кезинде окуй алганына өкүнөм деп. Ооба, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга бейпилтүүн номерлериңизди калтырыңыздар, дирекке калтырыңыздар. Кыздар байланышып сиздерге сатуу боюнча, детский позиция боюнча баалуулугуна маани бериңиздер, кыздар. Ооба, баалуулугу өтө 15 миңден да кымбат курс болуп саналат. Бул чынында элечи. Өтө көп баалуулуктар, келген спикерлер, SMM курсту окуп алып деле, мисалы үчүн мына өзүңүздү көрсөтсөңүз, берметте болуп кейси SMM стористерди алып барып иштесеңиз болот. Бөлүп төлөө 3 айга бөлүп төлөө каралган, эжеке. Номериңизди калтырып толук маалымат алсаңыз болот. М+ менен 3 айга бөлүп төлөө. 15 миңди 3 айга бөлүп төлгөндө 15 миңге 5% болгондо канча? 750 сом. 15 миң 750 сом кошулат экен. Ошондо 15 миң 750-нү сиз 3 айга бөлүп төлөсөңүз болот. Кундуз айым действительно күчтүү продюсер. Сабак учурунда кухняны көрдүм го, кантип баарына жетишет, кантип баарын алып кетет деп пушка дейт. Ооба, көрсөңүздөр болот. Мен кухняма киресиздер. Мындайча айтканда, кухня моих запусков. Эгерде өзүңүз үчүн окуйм деп атсаңыз, балким өзүңүздүн товарларыңызды, проекттериңизди сата албай атсаңыз, кошулуп өзүм үчүн окуйм десеңиздер болот. Даже Zoom'дан суроолоруңузду берсеңиз, мен суроолорго жооп берип, эмне үчүн сизде сатуу болбойт атат, эмне кылыш керек айтып бере алам. Внутренняя рассрочка есть дейт. Абдуллаева Айзада айым, 15-не чейин бөлүп төлөсөңүз болот. Сильная команда у нас. Приходите же, командага кошуласыз. Сизге да пейилтүүн буюрса, менен бирге команда кошулабыз дейт. Ооба, кошулуңуздар. 17-синде я всех жду. 17-го я жду всех. Девочки, у нас будет корпоратив к 8 марта в понедельник в 2 часа. Приходите все, всю мою команду жду. Отдел продаж жду, сату менеджерлерин всех вас жду. Обязательно присоединяйтесь. Келиңиздер, не жалейте. Өзүңүзгө вообще любимой одежде келесиздер, у нас самое главное это прям онлайнда ушунтой болуп атасыңар, жандууда вообще пушка болот да. Ваша задача это прийти, веселиться, мы будем тусить. 17-го мы тусим. 17-го мы не продаем духовой, мы не работаем. Всем спасибо, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Буюрса, эмки баарыңыздарды жакшы көрөм. Ыраазычылык билдирем дагы бир ирет. Номерлерди калтырып, дирекке, комментарийге калтырып, акысыз сабак сатуу боюнча, акысыз сабак, детский позиция боюнча акысыз сабактарды алсаңыздар болот. Сколько стоит дейт. Оставляйте на